Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Мына биздин бүгүнкү Доор үнү программабызга профессор Акеш Иманов агай катышып атат. Акеш агай менен биз ушул багытта биринчи тил илимине болгон анын ошол илимге аралашкан алгачкы өмүр чырындагы өрнөктүү өмүр жолдору жөнүндө, ошондой эле илимий анын эмгектери, окуу куралдары мектептери боюнча жазган, жогорку окуу жайлары жөнүндө жазган китептер боюнча дагы азын-аулак сөз кылууну ылайык көрүп турабыз. Ошондой эле тил илимин өнүктүрүүгө, бүгүнкү күндө анын мамилелери жөнүндө, ошол мезгилдерде салым кошкон алгачкы кыргыз профессору Касым Тыныстанов, Кусейин Карасаевтар академик келдик. Ошондой эле Бүбүнө Орузбаева академик, Мукамбаевтар, ошондой эле мынакей өзү катышып отурган Акеш агай Ибанов дагы мынакей ошол тил илимине чоң салымдарды кошкон улуу окумуштуулардын бири. 52 жылы Кыргыз педагогикалык институту университет деген наам алганда ушу университеттин наамы менен бүтүп калдым. Педагогдук жумушум мектептен башталды. 5-6 жыл мектептерде иштедим. Түрдүү кызматта директор завуч болдум. Анан жүрсө жүрө берчү дейм. Мени менен чогуу окууну бүткөндөрдөн бир 3-4 эмгек жазып аспирантураны бүтүп, жогорку окуу жайларында эмгектенип калышты. Ошолор оюма келгенден кийин анан ушул жагына аракет кылып көрөйүнчү деп ошол иштеп жүрүп Бишкектен жарыгы сиз айткан окумуштуулардын өзүм жакшы көрүп тааныгандардын библиотекасынан илимий китептерди алып келип макала жазып, анан теориялык билимди көтөрүп даярданып жүрдүм. 57-жылы 1957-58 окуу жылына карата отпуска мезгилинде жайдын ысыгында эч жака жылбай Бишкекке барып, азыркы жана улуттук мамлекеттик улуттук китепкана, анда Чернышевский атындагы китепкана болчу. Ушундан чыкпай окудум. Эч жака карабастан. Экзамен берип калдык. Бир орунга 3 киши болуп калды биздики. Менен атаандаш болгон Ош пединститутунда иштейт экен бир жигит. Бирөө ошол университеттин өзүн бүтүп атыптыр. Кафедрасы сунуш кылган экен аспирантка. Экөө тең күчтүү. Анан айла жок, жайлы жакыдай даярдык көрүп жүрсөм, үйдүн бети көрбөй. Ат салышып кирип калдык. 2 сабактан бааларыбыз бирдей болду. Баарыбыз 3-өбүз тең 4 болуп калды. Анан адистик боюнча, кыргыз тили боюнча экзамен бергенде, академик Юдакын экзамендин төрагасы болуп калды, жарыктык. Анан экзамен бердик. Экзамен беремен болбой калды. Оштун пединститутунда иштеп жүргөн мугалимдин илимий макалалары көп экен. Жакшы адам экен, жакшы мугалим болуп иштеген. Белки баланы болсо өздөрү сунуш кылып аткан айын деп коркуп кирбей туруп алсам, Константин Кузьмич секретарын жибериптир кирсин деп. Кирсем эле ордудан өйдө туруп жарыктык. Менин жакыдай кыялым, оюмду кайдан билсин? Күлүп, эмне чыкыртмайынча келбеген адатыңыз барбы деп кичине тамаша кылып. Ошентти. Анан мен киргенде күлгөндөн бир жүрөгүм бир жакшылыкты сезип калды.
Экөөнө тең 4 коюптур, мага 5 коюптур. Эми ошол кездеги тазалыкты кара. Өз кишиси болсо, тааныштык болсо, 5 аласыңбы, 4 аласыңбы карабастан 3 алганды деле алып коет, бир шылтоосун таап туруп. Туура айтасыз. Бир балл менен алды. Анан илимий ошондон аспирантурага өтүп кеттим. Илимий жетекчим профессор Сартбаев Калкабай Калыкович деген академияда да Кыргыз илимдер академиясынын мүчө корреспондент эмес беле. Жакшы, мыкты окумушту, жакшы адам. Ушул киши жетекчи болду. Анан кыргыз тилинин синтаксистик курулушу боюнча 2 составтуу деп коет, 2 тутумду, 2 составтуу жөнөкөй сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун алуу багыты боюнча илимий изилдөө жүргүздүм. Бир 10 чакты коргонгонго чейин 10 чакты макала жаздым. Тема абдан кенен, өтө чоң тема. Анан ошону бир чет абдан өтө татаал, оор тема. Ошону берген экен, сунуш кылып калды тийиш. Анан мен да макул болдум. Ушуну менен анан ишим илгери жылып калды. Кандидаттык минимумду бергенде дагы ошо экзаменде Юдакын Константин Кузьмич академик төрага болуп калса болобу? Да багыма. Сиздин багыңызга туура. Жакшы болуптур. Окуп чыккан илимий адабияттарымдын тизмесин барака машинкага бастырып бир нече барака даярдап келгенмин. Анан алып келип туруп, анда илимий макаладан баштап, илимий грамматикалык, бүт түркология боюнча илимий эмгектерге чейин тизмесин берип, астыларына берип койдум. Анан билет алганда, план түзгөндө мен эң негизги бул адабияттар боюнча, кошумча мындай адабияттар боюнча ушул суроого жооп берем деп, планымы дагы жазып, Юдакынын астына алып барып берип коюп, анан кийин жооп бере баштадым. Ошол мен ар бир суроонун планын түзүп, адабиятын түзүп туруп, планы менен адабиятын кошумча Юдакынын астына таштап коюп атканым абдан жаккан экен ал кишиге. Анан Кудайга шүгүр, жанталаш атайы киргенден кийин үй бүлөлүү болуп калганбыз. 2 балам бар эле ошол кезде. Жоопкерчилик эмне экенин өтө эле сезип калган мезгил. Үй бүлөнүн милдети кандай? Жанды таштап иштедик. Кээ бир күндөрү өтө берилип, переутомление деп коет эмеспи медицинада. Ушундай окуяларга өтө көп тушугуп калдым. Өтө көп. Күндүз окуп бүтөсүң, түн ичинде бир кылайган уйку жок, бүт эле баягыны кайталап чыгасың, эртең менен башың ооруп, өтө кыйналып дегендей. Күч келип Эми ал жанталаш өтө катуу берилип коюп атыптырбыз. Көрсө, анын деле режим менен иштеш керек экен, режим менен. Кыргызда кайдан режим деп мен өзүм. Режим жок эле кыргызча бошосо эле колум бошосо эле окуй бериптирмин. Ошентип жүрүп, анан диссертациясында учурда коргодум. Расмий оппонентим Өзбек Республикасы СССР деп койчу эмес беле, ал Өзбек СССРден илимге эмгек сиңирген ишмери профессор Айып Гулямов деген киши болду. Жалаң илимдин артынан түшүп жүрүп, үйлөнгөн эмес экен. Ошондо бир 65-терге келип калган киши экен. Ошо чейин үйлөнбөптүр, жалаң илимдин артынан отурган. Навай университети атындагы университетте
Kaftara başlasa eken, ошол мен барган жылдын башталышында ошондой бир үйлөнгөн экен, жагда биринчи кыздуу болуптур. Ошону бир кол менен бешигин тербетип, бир кол менен китептерди барактап, кабинетинде отуруптур, үйүнөн таптым, үйүнө бардым, адресин алып алып Кавдардан. Ошол киши расмий оппонент болду. Абдан илимге өтө терең түшүнгөн, абдан катуу мамиле жасаган адам экен. Ошо диссертация коргогондо кулатчуларын кулатып, бир эки адамды өзү кулаткан экен. Ошолорду ким экенин айтып берди. Анан келип, коргоо Бишкекте болду. Бишкекке келип, жакшынакай мүнөздөмө баа берип, ишим оң экен, диссертацияны бекеди. Анан андайынан илимий иш иштегенде ол чөйрө өтө чоң таасир этет да. Орунда болот экен. Жүргөн чогуу иштешкен адамдарым да, академик Юдакын, Константин Кусейин Карасаев, анан кийин отпускага чыгып, пенсияга чыгып кетти. Ошо мен барганда ал киши бар экен, чогуу иштешип калдык. Жанакы мүчө корреспондент профессор Сартбаев, профессор Үмөталиева, профессор Жапаров дегендер. Эми профессор боло элек болсо дагы академик Юнус Алиев айтмакчы, биздин Кавдарда. Ошо Юнус Алиевдин айтканы бар, Жээнбай менен Мукамбаев менен самагдап элетипти, аларды билесиң өзүң жакшынакай. Оулар экөө өзү бойлору кичине кишилер эмес беле. Кыбырап жүрүп экөө. Биздин академиянын бир секторундагы аткарган жумушту аткарат. Сабагын берип дегенден тышкары деп. Жылына бир 20-дан ашык илимий макала бериши керек. Эмне деген нерсе. Ошо мен ошо экөөнү көрдүм. Отпуска деген эмне экенин билчү эмес. Отпускага чыгып үйүндө отуруп иштейт. Элдер ичине бир көлгө келип түшүп, тияк бияка бир курортко эс алат го. Бир курортко эс алганы көргөн жокмун экөөнү. Көзөткөнгө чейин. Мына илимдин артынан түшкөн адамдар. Ошолордун таасири болбой койбойт экен. Токтосун Керимбаев, ада Акматовчу, Акматов. Ада чогуу иштейт. Ошолорду көрүп артта калышка мүмкүн эмес экен. Болгону күчүбүздү ушуга жумшадык, аракет кылдык. Анан канча көп аракет кылсаң жерде калбайт экен. Аракеттенип жашаган иштерибиздин бардыгын басмага жарыяладык. Кыргызстандын эле газет журналдарына, жана окумуштуулардын колдозмаларын жыйнактарына, илимий конференцияларга эле кирбестен жалпы түркологиялык журналдарга дагы макалаларыбыз кетти. Ошентип элге аралашып иштеп калдык.
Muna mugallim bolgondan keyin baldarga özüңdүn bilgen bilimingdi жазуу жүзүндө да жеткизиш керек экен. Ойлонуп отуруп анан жалаң эле лекция окуп, анан эле макала жазуу бул жетишсиз экен билип, анан окуу китебин жазууга кириштим. Илгери кечки сменалык жумушчу мектеби деген болгон. 10 класста окубай эле жумушчу завод фабрикаларда жумушчу болуп кеткен жаштар бар. Ошолор үчүн ачылган орто мектеп 8-11, анда 11ге чейин болчу класстарда. Профессор Жакупов, филология илимдин доктору Абдулдаев, анан мен кошулуп окуу китебин жаздык. Анан педучилище, Атай орто окуу жайлары деп коет, аны орусча педучилище деп жүрүп атпайбы? Атай орто окуу жайлары боюнча конкурс жарыяланып калды. Конкурска мен өзүм жалгыз жазайын десем, анда биздин министр ким? Турсунов, Аскар Турсунов болуп калды. Ал киши айтып калды, азыр жалгыз окуу китебин жазыш мода эмес. Жок дегенде жаныңа 1-2 киши ал деди. Анан эми мен 2 кишини албайын, бирди алайын деп Сапарбаев Асанкан дегенди алдым. Ада өзүм окуткан студентим болчу, шакиртим. Анын дипломдук ишинен баштап жетекчи болгонмун. Анан ада аспирантураны бүтүп, университетте иштеп калган кези. Абдан тың мыкты билимди да. Ошону алып, экөөбүз анан педучилдар үчүн окуу китебин жазсак, конкурста 1-чи орунду ээлеп калса болобу адагы. 1-чи орунду ээлегенге жетирет да. Андан жеңдик. Андан илгери пединституттар деген болгон. Азыр баары эле университет болбодубу? Ошо улуттук университеттен башканын баары эле облустагылар пединститут болчу. Институт болчу, туура. Ошо пединституттун үчүн окуу китебин жаздым. Жалгыз өзүм жаздым, жеке авторсуз. Жеке автор болуп. Жеке автор. Жогорку окуу жайлары. Аны өзүм жаздым. Андан ошону эле базасында кийин университеттер ачылып кетти. Ош университети пайда болду. Ада бул Карабалда университеттер. Ошондуп облустарда да университеттер ачыла баштабадыбы? Ошол университеттин студенттери үчүн кыргыз тилинин синтаксиси боюнча окуу китебин жаздым. Бул дагы Атай мамлекеттик документтин программаны ошондо айтышат. Негизинде жазылган бардыгы. Окуу китеби программа негизинде жазылбай болбойт. Толук мамлекеттик документ негизинде жазылат. Туура. Окуу жайлары. Муну да жалгыз авторлук менен өзүм жаздым. Кудайга шүгүр, кесиптештерим ошо иш менен тааныш болгон адамдарым жакшы дурус пикирлерин айтышты ал боюнча. Анан бир өркүндөтүлгөн орус тилинде чыгып калды. Орто жалпы билим берүүчү мектептердин окуучулары үчүн өркүндөтүлгөн программа түзүлөт деп түздү алар. Анан ошол программаны азыр билим берүү академиясы деп атпайбы? Ошол билим берүү академиясынын тарабынан кетет да бул. Бекбаев, Ишак Бекбаев деген директор экен, ал кезде ошол анда институт өзүнчө.
Meni koşumça hizmet kaldı. Üniversitede dışarı. Anda Sovet hükümetinde orsa verip жүрбөйбү паса мезисте деп работа. Андай жок болчу. Адабият боюнча Бектурсун Алымов деген профессорду алды. Анан ушул программаны түзгөндө өркүндөтүлгөн программаны. Исакбек боюн менен сүйлөшүп туруп, Самак Давлетовду алдык биз дагы. 3 киши кошумча кызмат менен педагогика институтунда иштеп калдык. Кошумча штат менен ошол жерде түздүк өркүндөтүлгөн программаны. Өркүндөтүлгөн программаны түзгөндөн кийин окуу китебин жазууга туура келип калды. Анан анда мага уруксаат беришти. Программасын да түздүм. Синтаксис боюнча окуу китептерин жазып жүрөсүң. Авторлорду өзүң танда деп. Анан кесиби лексиколог болсо дагы Бейшевай Усвалиев деген бир жакшы окумушту бар, азыр жазуучу дагы. Жазуучу туура окумушту. Ал өзү жана мектеп басмасында редактор болуп көп жыл иштеп калды да, бардык окуу китебин ошону колдон өтөт. Кыргыз тили боюнча. Билими мыкты болду. Өзү дагы абдан жетиштүү билими бар иш эмеспи? Ошону тарттым. Анан баягы Сапарбаев Асанкан. Ушу үчөөбүз конкурска жазсак, бу дагы конкурста биринчи орунду ээлеп калса болобу? Ал конкурста биринчи орунду ээлегенди китепке жазып берет. Конкурста жеңип чыккан деп. Туура. Педагогчулар үчүн жазган окуу китебим орто мектептин 8-9 класс үчүн 2 класста синтаксис окутулат. Китебиз конкурстан жеңип чыгып калды. Ошентип окуу китебин мектептер үчүн, педагогчулар үчүн, педагогтар үчүн, университет үчүн деп, кечки сменалык мектептер үчүн деп бардыгына катышып, бардыгынын окуу китептерин түзүп чыктым. Ошо мезгилде монографияларым чыкты өзүнчө. Жанакы сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун алып агытуу боюнча болгон оңдоп, толуктап өзүнчө чоң монография кылып чыгардым. Чоң монография болуп чыкты ал. 9 басма табакка жакын болуп калды го ошондой. Анан илимий макалалардан тышкары өзүнүн чоң илимпоздордун эмгегине мүнөздөмө баа берүү боюнча эмгектерим, макалаларым чыкты. Баш аягы бир белги энциклопедияга кетти, сөздүктөргө кетти. Түшүндүрмө сөздүк арапалаларда да жүрөт, буларда энциклопедияга да аларды эсеп кылбаганда, баш аягы ошо газетте макалалар, журналдык макалалардын баарын өзүнчө илимий жыйнактарга чыккандарын баарын эсептегенде 210дон ашык илимий эмгек жазыптырмын. Анын баары отчет бергенде дагы, юбилейлик жылдарда отчет бергенде да баары көрсөтүлдү, берилди. Аны коомчулук билишет ал жагынан. Эми колуман келишинче ушундай аракет жасадым. Анан эң негизгisi ушул балдарга билим бергенде ушул жердин ичине бир эскертип айта кетейинчи. Мен эл сыяктуу иштеген жокмун. Эң эле катуу мамиле жасадым балдарыма. Азыр кээде оозумду кармап өкүнөм, эмне ошончо кеттим экен деп. Көрсө, менин максатым бала бир жакшы билим алып калса. Туура. Анан ошо билимдүү адам эле сабак берип мектепте иштегенде мыкты иштейт да. Өзү начар билим алып чыкса,
Бұрак болып. Бұрак болып шыққан адам бұрақты даярдайды да. Туура айтасыз. Ошол Туура айтасыз. ошол жагы эсиме келди бекен. Балдарды өтө эле катуу кармачу элем да, абдан. Эң туура кылгансыз. Тартип деген бар да. Анан айындары мен көбүнө ыраазымын. Ошолор окууну бүткөндөн кийин бир жакшы өзүнүн көксөгөн максатына жеткенден кийин ыраазы болду, келип айтышкандары болду. Ага ушинтип катуу кармаганыңыздын пайдасын көрүп атабыз деп. Анан кээ бирөөнө жакпаса деле керек, өтө катуу болуш кыйын эле. Мен ага карабастан ушундай бир чети жаңылыштык. Адамга катуу мамиле жасашыбыз болбойт да. Ал экинчи чети жаңылыштыгым. Мектептеги эненин сүтүндөй таза баланын наристеге таза билим берсин, жакшы билим берсин үчүн жанкыдай катуу мамиле жасап койдум да. Бул туура, эң туура бул. Тартип деген болбосо. Иштедим садага. 52-жылы бүттүп эле 52-жылдын 1-августунда кызматка киришкен. Анан 5 ай иштегенден кийин 1 жыл болуп эсептелет экен. Августтан январга чейин эсептесе 5 ай болуп менин ошо бүткөн жылым бир стажга кирип калбады өзүнчө. 52 жыл менин биринчи пети стажым ушундан башталат. Мына быйыл 2022 болду. Ушул жылдын аралыгы ошо билим берүү системасында кызмат кылдым садага. Мына кийинки мезгилдерде Бүбүнө Орузбаева эжеке бар эле. Академик. Бүбүнө Орузбаева эже менен чогуу жүрүп калган күндөрүңүз болду, иштедиңиз да чогуу. Бүбүнө эжени университетте дагы иштешти. Ал академияда иштегенде карабастан бу дагы күчтүү илимпоз болчу. Абдан. Эже дагы күчтүү эле. Ал киши менен Тилдин энеси деп бекер айтпайт. байланышыбыз чоң эле. Илимий жагынан алганда. Бирибиз тил алып, менин кандидаттык диссертациямдын экинчи оппоненти ошо Бүбүнө эже болгон. Байланышым жакшы экен. Анан өзү дагы өзүн өзү талапты аябай катуу койгон. Чындыгында чыныгы илимпоз, өнөрлүү, илим жагынан өнөрлүү, бара эле бирдей өнөрлүү боло бербейт. Илим жагынан өнөрлүү адам эле. Бардыгыбыз урматтап, сыйлап турчубуз. Ошончолук кадыр баркы бар адам. Аны ырас эскерттим. Раматлык, ыйманы жолдош болсун. Мыкты кызматкер болгон. Кадрлары даярдоого өтө көп эмгек сиңирди. Ошол Калкабай калыбыз Кыргызстанда Калкабай калкыбыз менен ушу Бүбүнө эже өтө көп кандидат даярдаган жагынан экөө рекорд койду. Рекорд кыргыз тилчилердин ичинен. А калгандар баары бекер эмес. Мен деле бир 10го жакын илимдин кандидаты
Ilimdin doktorlarına jetekçi olup verdim. Arasında ilimi kadınlar tayarda degen emez mi? Bu jagda da salım koştum, sadaga el katarlı o. Doğru. Evet. Mına gayemi siz Menin diplom жазгандарымın içinden okumuşlar жақсы çıktı. Suyumkan Ömüraliyeva degen ilimdin kandidаты oldu. Ben diplomdur bolçele adağı. Kanakı Hasankan сияқты diplomduk işlerden aytıp atam da. Ana жөртө başka okutkan okuçularımın arasında göbele oldu, жақсы. Ema gaymına siz bu Sanjara boyunca da diktep kılatpayız mı? Ana keyin bu Sanjara degen özünçө bir tükönbөгөн genç eken da. Atalardın bayırkı ata basıp ötken жолдору, Kırgızdın Sanjarası degen bir dеңиз сыяктуу, çalkıp жаткан bir океан сыяктуу сыяктанат да. Анан ошол жөнүндөгү. Чындыгында Оозеке тарыхта. Оозеке. Doğru. Kırgızday Sanjaraсын жатка билген тарыхын. Kırgızday тарыхын жатка билген калкты мен кездештире алган жокмун. Казактарда бар, бирок деңгели bizkile жетпесе керек. Geçen bir sanjaraçılarda gördük, bu da özünçe jarak okumuş, Табайгый нерсе экен, Табайгый. Миң деген кишинин аттарын, ошонун жашаган доору, ошолордун элдиге сийирген эмгеги кадыр баркы жөнүндө таттакай кылып сүйлөп берет, аралашып жүргөн сыяктуу. Эми укмуш кишилер да көрсө ал өзүнчө ушундай бир кесип иретинде кабыл алынып калган нерсе экен. Ана Санжарага өтө чоң маани беришкен. Эми Санжаранын материалын бардыгын 100% мындай толук деп айтышка болбойт. Бир эле Санжараны, бир эле темадагы Санжараны. Бир кээ бирөөнүндө 10дон ашык варианты бар. Айткан кишилер кошуп, өзгөртүп, өзүнүн оюн кошуп жиберген. Жерлери бар. Кээ бирөө жакшы жерин алып таштап, унутуп калган. Башкача жолго салып кеткен. Ошентип Санжараны бузуп коюшту. Айта кетпесе болбойт. Өзгөчө азыркы Санжара боюнча чыгып аткан эмгектерге мен ыраазы эмесмин. Ар бир урууда, Кыргыздын уруусунда чыккан санжарач адамдар бар. Өзүнүн уруусун эле жогорулатып эле асмандатып көкөлөп эле ошо капкайда жок нерсени кошуп ойлоп таап акелер жөнүндө жазса деле акелерди деле ошентип ичере ойлоп таап эле өзүнүн аталарын эле мактап, кошумчалап жиберишти. Мактап бергендер бар да. Ооба. Туура каршы сөз жок бул жерде, кээ бирөөндөрчү чындыгында. Каршы туузгандар көп болуп атат. Кээ бирөө мен өзүнүн көзүчө учурунда да айттым айрымдарына. Шунун болбойт да, өтө эле ол 90 өзгөртүү киргизип коюпсуң деп. Эми ыйманы жолдош болсун. Үсөнбек Асаналиев мисалчы мына Каргаке жөнүндө жакшы китеп жазды. Китеби негизинен жакшы. Бирок өтө көп апыртып кошуп ийген жери бар да, өтө эле көп. Ал Каргаке мактоого талап кылбай турган, өзүнүн болгон койгонун айта эле жетиштүү болгон адам. Ушуга Сартакенин бир батасын Каргакенин батасы деп кошуп койгон жери бар. Элдикти байыркы элдин макала каптарында жана Бибина Керимжанова деген адабиятчы кыргыз макалдарынын жыйнагын чыгарган. Ошондогу макалдардын байыркысы Каргакен чыгарган макалы деп кошуп ийген жери бар. Эми бул жалгыз эле ал эмес, башканын баарында. Ушу жагын бир атай айтып аткан себебим капа болсо болсун, эми болсо. Бул адамдарда
тарихи чындыкты бузбай, туура калыстык менен ийги тукумга ушуну таза жеткизишибиз керек да. туура Ушул жерде дагы бир өзүмчүлдүк кылып жиберет да. Эми бул жерде чоң билимсиздик жатат бизде. Ушул сагын билишине пайдаланып айта кетейин, уруксаат кылып кое болочу. айтыңыз агай, айтыңыз. Өз уруусун мактап көтөрмөлөгө эч кимдин акысы жок. Кыргыздын ошол уруулары бардыгынын атасы бир ата. Мына биздин заманга чейинки 10-чы кылымда болгон жана Уузхан. Жалпы тарыхта Огузхан деп берип жүрбөйбү? Огузхан. Эмгеде жана уул дегенди огул деп айткан деле түрк элдеринде бар. Жана созулма уусу жок. Ошол Уузхандын өтө көп аялы болгон экен. Эми хан ала берген да каалашынча. Көп аялдан алган 40 уулу болгон экен. 40 уулудан жанагы 40 уруу тараганда. Анан кошуна элдер, башка калктар. Ошол 40 бир тууганды 40 уулду. 40 ууз атасынын атынан 40 ууз деп аташы экен. 40 ууз. Ал бара 40 ууз кыргыз болуп өзгөрүп айтылып калганда. Чындыгын айтканда бүт кыргыз бир атанын баласыбыз. Кантип бөлүнөбүз? Каныбыз бир. Бир атада болгонун кан бир да. Туура. Ал жагынан ошону пайдаланып, эшен акылман мыктылар. Элдин ынтымагын түбөлүк сакташ үчүн каны бергенин жаны берге деген сөз айтышкан да. Эмне деген сөз? Демек кыргыздын каны берге болгондон кийин жаныбыз да берге. Каны жаны берген кишилер бөлүнүүгө болобу? Болбойт эч убакта. Мүмкүн эмес. Ал эми бир туугандык болсо ал улана берет. Мына кыргыздын түбү бир. Түбү бирге кошулат деген макал бар. Түбү бирге кошулат. Учу бирге жазылат. Бара уч жазылып кетет, бөлүнүп. А түбү бирге канчалык өссөң да бириккен эле бириге отурат. Мына сенин балаң, анын баласы болуп мындай миллион жылдар боюнча кетсе дагы кыргыз бойдон калат да. Түбү бир. А кыргыз бир атадан таралган түбү бир да, бир. Биригүү жазылбайт. Мына ушуларды элге, жаштарга бекем сактап, абдан силер өзгөчө көбүрөөк көмөк көрсөтсөңөр, курал жарагыңар бар, элге жайылтып жеткиш үчүн. Элге ушуларды түшүндүрүп, азыркы жаштарыбызды чыныгы бир тууган, бөлүнбөй турган бир тууган кылып тарбиялоо милдетибиз турат. Биз ушул ишти биз аткарып кетпесек, кийин кеч болуп калып жүрбөсүн садага кетейиндер. Бир өтүнүчүм ушуну эске алып, ушул теманы бир улантып, элге көбүрөөк жеткизеличи. Кыргыз баары бир атанын тукуму экен. Ошондон улам карабайсың, жана каны бергенин жаны берге дегендерди улам дагы бекемдеп. Бекем ынтымакты сакташ керек. Ынтымаксыз жашоо болбойт да бирге. Ушуну кыргыздын биздин аталар мурда эле айтып кеткен. Тирүү болсок бир жерде бололу. Өлүү болсок бир көрдө бололу деп айтышкан да. А негизи эмне? Ынтымакта. Тирүү жүрсөк ынтымакта бололу, өлсөк ынтымакта бололу дейт. Тирүү жүрсөк бир жерде бололу дегенди кеңири мааниде түшүнүш керек. Кыргыз жашаган жерди бир жер деп эсептейт. Кыргыз ушу Кыргызстанда жашаган. Ал эми жанагы илгертен бери чачырап тияк бияк жасаган кыргыз жүрбөгөн деле жер жок. Монголияда да азыр бар. Мына академик Тенишев деген Эдгар Мурахимович деген биз Жалалабадта бүткөн киши, түрколог, Москвада иштеген. Пекиндин жанында байыртан бери жашаган борбордук Кытайдагы кыргыздарды таап бир айыл Кытайды. Ошонун тилин изилдеп келген. Ал китепти окудук. Мындай айта берсе толтура да.
Негизги уткузулуу Кыргызстанда, кыргыз жери, бир жер. Анан түндүгү түштүгү деген таптакыр бөлүш макулчулук. Түндүгү да кыргыз жери, түштүгү да бир кыргыз жери. Ой адам деле оң жагы, сол жагы алды арты болуп атпайбы? Ошондой эле түшүнүк да. Ошону айтып атпайбы? Тирүү болсок бир жерде бололу деген. Тирүү болсок Кыргызстанда гана бололу деген сөз. Муну ушуну элге жеткиз керек. Өлүү болсок бир көрдө бололу дейт. Бир көрдө адамды көмбөйт. Бир көрүстөнгө чогултуп көмөт. Бир көрдө бололу деген эмне? Кыргыз жериндеги көрүстөндө бололу. Өлсөк та Кыргызстанда бололу, тирүү болсок да Кыргызстанда бололу деген сөз. Эмне деген сөз? Ким жеткизет ушуну? Мындай акылдуу, мындай биздин көзүбүз ача турган, бизди кыргыз кылып түбөлүк бириктире турган, өстөрө турган сөздү ким таап берет? Ушунун баары кыргыздын сөзү. Кудайга шүгүр азыркы президентибиздин жасап аткан иштери колдоо керек бул ишни. Эми кээде ушул адамга дагы жактырбай бул жери мынтип атат, тиги жери тигинтип атат деген бир ойрондор чыгып атат. Кемчилиги жок анча-мынча. Карашы, түшүнүктүн начардыгын. Кемчилиги жок адамды Алла Таала жараткан эмес. Muhammed Peygamberimizdin sözü var. Men de Kuday'dın pendesiyim. Mende de gemçilik var da. Muhammed Peygamber'de gemçilik bolganda bizde çarşımızdan köp kodayım gemçilik. Gemçiliktagi taldan bilemiz gerek. Gemçilik. Emneden gitti kanday. Gemçilik getirmegen adam yok. Sonra gemçilik getirse dağı özü ey başkalarda emez. Tuğra jol menen ketip baratat el için. Elim dep kızmat kılıp atat. Uşul kişinin bir o sözünü oku alıp ben televizordan. Kadimkidey gözümün jaş çıkıp ketти. Teğeti tala tüzde aragayçta çarşarap, dünyada çarşarap işlep жүрген kırgızlardı alıp gelsem gayra özüm mekenine. Men prezidentlik mildetip atkargan bolot elem деген sözünü oku alıp gözümden jaş çıkıp ketти. Manas ata aytkan sözdü aytып atpayбы? Manas atanın sözünü aytып atat. Анан сөздүн айтылыш формасы бөлөк болгон менен мазмуну бир жерде турат. Манас ата айтканда ыйык кыргыз жеримди бирөөнүн буту баскыча туулбай туна чөгөйүн тирүү жүрбөй өлөйүн дейт. Эмне деген сөз? Кыргыздын биринчи мамлекеттүүлүгүн түзгөн адам жана Барысбек деген. Акай президент болгондо шарттуу түрдө 2200 жылдыгы майрамдабадыкпы? Эми ал андан да мурда. Бирок эми ошол нерсеге таяп 2200 болжолдоп берди. Ушул Барысбек хан болгондо 18 жашында хан болгон. Бул бир олуя киши да. Ошол кезде айтканы бар.
Janakı Manas ata menen bizim prezidentimiz azırkı Japarov'un sözüne okşoş gelet da bir yeri. Attan attı neyse artık. Aşıra baskan iz artık. Erdi neyse artık. Çoğu sayışta güç artık. Handan handı neyse artık. El için güygen can artık deydi. Özü han da. Buna prezident azırkı terminen prezident bolgamenen biz ne isterimiz bizim handarımız da. Padişah deyimiz be. El için güygen can artık da aytıp atmay mı? Elden neyse artık. Elden gelgen iz artık deydi. Kırgızdın izi jönde. Bu özünce çok söz bunu ben bir saatte söyleyip alam. Kırgızdın izi, şu şey gelgen iz. İzinin artıktığın. Uşular demiş ki bu yaşlarga jetkiz almay atabız. Biz yaşlarga jetkiz almay atkan köp nerseler var. Bunday sadaka olayındarım. Cekeçe bir kişinin iş yolun, iş merdülüğün teriştirip oşonun tip elge görsetü maksatında gelgende uşul elimizni biriktire turgan jalpı öte zarıl hava menen suuday jaşabız bizi jaşabızga gerek bolgon maселелерди koşo kozgop aytıp ketүүгө уруксаат берип турсаңар. Gelecekte ошолорду чогултуп туруp эчен bir жакшы билген адамдар бар турмушту. Atayı bir oturuşturup elge bir aytkan menen jetpeyt sadaka keteyin. Kayra etiş gerek. Oşon için bizim Musulmanda büt Musulman için de Peygamberimizin doğrudan beri geletken bir salt var. Bağırdık Musulman emne jakşı söz uksa oşonu ikinci biröge aytkaga mildetті. Atkarбай kalsa oşonu aytpay. Özünün mildetini atkarbagan kılmışker bolup esepteledi. Oşol jakşı söz uksaң sözsüz tigi ayt. Bir el aytkan menen bolboyt. Kayra aytiş gerek. Aytıp otursa biz jasay turgan jakşı mildetlerini dalay aldı da bizde elimiz ушундай аз эл анан намыскөй жакшы жактарын тартынбай айта бериш керек. Кыргыздай сезимтал жакшы калк аз эле дүйнөгө атагы чыккан калктын ичине киребиз биз. Кандай калкты мыкты калк деп эсептөөгө болот деп bir akılmanda soraganda aytkan eken. Özünün madaniyatın az kalk bu. Köp sandagan kalk bu, köp sandagan. Özünün madaniyatın başka elge, dünyaya cahil talgan el, mıktı el dep koygan. Biz özümüzün madaniyatı cahil tuğayınca birinci orunda turabız. Bu özünce bir çoğun köp. Uşunu bir kozgasalar, ben uşunu bir ayıt bereyim. Çoğun armanda jirgen masele bu üzerinde turat. Ukmuş dersen nesiler var üzerinde. Uşunday mıktı yerlerimiz elge jetkizgende bilimdi kötörüş gerek abi bizzat sözsüz. Sözsüz bilimdi kötörüş gerek. Hazırda bilimimiz yetişsiz. Anan çoğun gemçiliğimiz ayta keteydi üstlerde. Üstlerin estep oğlum kanday da olsa elge jetkizip kakılatsa. Bizde çoğun gemçilik var. O zaman el çaylap, el dayında koygan kızmatkerlerdi, jetekçilerdi. Igıjok jaktırmay, ığıjok sındığa bizde atavanın saltı boyunca yol verilmeydi. Yol verilmeydi. Bu özünce çok tema. Ayvay. Ananın misal çok hazır kıslaydı. Japarov şunu bunday kılbay, bunday kılış gerekele dep kaladı. Özünün koldan olsa Japarov'un jasagan işinin bir genede çımında yeri gel albaydı özden. Bırak jaktırmay söyleydi. Bu da ne degen nerse? Bu tartipsizlik. Baş gözü yok.
чаржайыт жашаган тартипсиз калкты экенди түшүндүрөт. Мынамыз бизден кутулушубуз керек, садака кетейин. Тартипсиздиктен. Мына бул өзүнчө бир тема. Укмуштар бар да, ушуларды ойлоп алып, көп нерселер аткарылбай атканды ойлоп алып, абдан зеним кейит. Жетише албай атат го. Башка иштери бүтүп бир турук жолго түшүп калса, ушу тарбия маселесин биринчи колгош керек. Президентибизге бир жетип калса ата, бир кайып каскагынан бир жыйында кошулуп калса, сөз айтып калсам, ушу тарбия жагын абдан айтып берет элем да. Билим берүү, илим алуу, тарбия үчөө bir bütün nerse bölünbeydi. Tarbiya öte zarıl nerse de tarbiyalık. Bana şu tarbiya jagынан biz aksap turabız. Köyle. Birimizden birimiz ödösünebіз, kıyısınıp. Birimizden birimiz bir nerse bilip kalsak bilim düşünüp kalabız. Bol boğan nerse. Bol boğan nerse. Kançalık mıktı olsan, kançalık jogorku kızmatkerde olsan, kançalık üstü ilim poz bolsan da, kançalık bay bolsan da, kötörülme hiç kaçan. Bul jönde de atalardın aytkan uluu sözü var. Bular başka bir dövlet da başkaları. Emgek menen tabılgan dövletleri, uşu dövletke jetkende. Dövletти kim götüröt dep akılmandan soragan. Başka kongon baktaalайды dövletти akıldı kişi gana götüröt. Biröөнөн ödösün bey. Biröөнөн mıktısın bey. Akıl öğretip dige götürülbey. Bayakı yaratılışındaki jönököylüğü saktap bir kalta sol katpey жүрүш керек. Akıllı gem adamlar jankıday dövletke jetse, başkalar tengin albay bırşkırıp dele. Oşo tübölük bolup ketти. Tübölük hiç nerse jok. Ada özgöröt, ada ketet. Anı başka kongon dövletти көтөрө албасаң ажарайсың ба деле. Azap tozoktu emne kılış gerek? Azap tozoktu kötörüp kara çıdaysın. Kim götüröt bunu? Akıldı da götüröt, mako da götüröt. Götürmöşke çara jok. Jarakıday mıktı jaktı dövletти. Başka kongon baktaalaydı. Kayşagынан, kızmat jagынан bolabı, bilim jagынан bolabı, emgek jagынан, akıl jagынан bu, önör jagынан bu. Akıldı kişi gana götüröt, sol ketpey. Oturuşunu elge baldarga жетишибиз керек да. Мындай садака. Bizni atalar iştep çıkan, el iştep çıkan ilim bu özü. Bul eldik pedagogika dep koyat. Bul ilim, eldik pedagogika. Uşunda çınıgı kazna, uşu jerde jatat. Bul jönde aytılgan укмуштay adam tangalarlık oy pikirleri, sözleri var. Oşolordu jıynap, oşolordu bala baksadan başlap, mektepten başlap okutup, jogorku okuu jaylarda fakultet açış gerek atayı. Je olsa fakultet bolsa dagı Kırgız filologiyası mı, je Kırgız tarihı mı, uşunun altında bölüm açış gerek. Kanday da olsa jogorku okuu jayında uşulardı elge үйрөтө turgan hadis tayardaşımız gerek. Bular үйрөтө turgan hadislerde tayardabay turup eşike jasay albaysın. Uşular boyunca oku kitepler çıkarış gerek. Jıynap terip. Bunu bilgen, bunu jakşı özleştirgen, şunu çankap жүрген mıktı okumuştular var. Sovet. Mana uşul adamda abdan jakşı görem, abdan uşul eldik uşul kazdanı, men aytып atkan kazdanı, mıktı bilet. Uşunday adamlardan top çoğultup, uşular özlerinde kim ekeni tabat, oku kitep жазыш керек. Oku kiteplerdi. Alem jara kız aytkan, sen aytkan Sanjara da bütken derse bulazı.
Азыр Санжараны кереги жок, биз жазма адабиятыбыз бар. Санжара жоголду эски. А Санжара боюнча мыкты китеп чыккан. Ошону дагы керек болсо кеңейтип, кайра бастырып окуп чыкса болот. Академиянын фондусунан алынган профессор Сапарбек Закиров дегендин Кыргыз Санжарасы деген боомдой 30 басматагы китеп чыкты. 30 басматагы китеп чыккан илгери эле. Бир 30 жылдай болуп калды го тиги чыкканына. Ошону керек болсо кайра басып чыгарса болот. Андан мыкты китеп көргөн жокмун мен Санжарадан. Елге бір батаңызды беріп қойыңыз жақсы. Адамды бакталайга жеткизген эмгек болот. Ушул мыкты нерселерди биринчи өздөштүрсүн элим. Бакталайга жетем десе, ушуларды биринчи өздөштүрсүн. Калкым түбөлүк өзүн сактап, атын өчүрбөй түбөлүк тарыхта калыш үчүн бирин-бири сыйлаган, баардыгын өзүндөй көргөн. Bir Kırgız, büt Kırgız için cantalaşıp işlep canım bergen. Büt Kırgız, bir Kırgız için cantalaşıp canım bergen adamlardan olursun. Birin-biri götürmölöp, ıntımakta yaşap, elin urmatsıyla yetişsin. Bağırdan burada ulutluk atadan algan bağlı nerselerimizi, salt, ürp adadımızdı unutmay. Şunu birinci oruna koymasak, dele bütün üstü yatat. Ata-odan algan ulu murattарды saktap, bağlayıbileli. Elim жақсы жолға түстік. Рызқымыз бар екен, Құдайға шүкір. Жақсы адамға түс келдік. Бір президентімізді алып кетіп баратқан жолы. Öngөнү билбейм, мага жагат. Ушуну колдоп, ушу кишинин жолу менен Бакталайдан калбасын, бакталайлы болсун. Бакталайлы болсун. Дал ушуну айтам. Рахмат. Бакталайдын жолу көп, садака болоюндар. Рахмат ағай. Денсаулықта болуңуз эме. Денсаулықта болуңуз, биз менен болуңуз бирге, кабарлашып туруңуз дегенде байланыш туралы мындан ардагы телекөрүүчүлөргө сиздин ушул айткан сөздөрүңүздү жеткирип туралы. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына жогоруда сиздер профессор Акеш Иманов менен болгон маекке күбө болуңуздар. Кайрадан дагы жолугушганча эфирден саламатта болуңуздар.